Талас облусуна караштуу Талас районундагы Калба айыл өкмөтүндөбүз. Калба айылындабыз. Ошол менин айылым, жерим. Бүгүнкү күндө жалпы бүтүндөй элибизге бир наристебиздин, карындашыбыздын ден соолугуна, өмүрүнө кам көрүү алдында кайрылуу жасап жатабыз. Калбада Бакен деген агабыздын небереси, Турусбектин кызы, бул жак эжекебиздин небереси Ася деген кичинекей карындашыбыз. Бул кызымдын, неберемдин ооруганына уже төрөлгөн эле ооруйт, төрөлгөн эле. Ай сайын больницага жатышат. Анан ушу билгенибиз ушу сентябрдан баштап так билип калдык да. Врачка Бишкекке бардык. Анан Бишкектен билип, анан ошол жактан айтышты, ушу бир өпкөсү иштебейт. Бир өпкөсүндө 70% иштейт деп айтты. Ал жактан деле жатканыбыз менен ушу врачтар пневмониядан айыккан жоксуңар деди. Дагы деле ушу сентябрдын 5-inde жатканбыз. Сентябрдын 5-inde чыгып келгенбиз айтмакчы. Сентябрдын 5-inde чыгып келебиз. Ошодон бери эле ушу антибиотик алып атат, күчтүү болуп атат антибиотиктери. Анын кесепетинен, антибиотик алганын кесепетинен бул дагы боору чоңоюп кетиптир, жүрөгүнө да зыян келип, жүрөгү да кыйшык өсүп калыптыр деп айтты. Бул капталы дагы сөөгү өспөй кыйшайып кетиптир. Аны деле байкап атырык, оорунун күчү менен түшүп калып жүрөптүр. Анан качан рентгенге түшүп, анан томографиядан айткандан кийин, анан кийин ушунун баары билинип атат. Сол өпкө, ушул өспөй кичинекей болуп калды да. Ооба, ушул өспөй кичинекей болуп, рожденный дейт. Ошондо эле төрөлгөн боюнча калып калган дейт, өспөй дейт. Анан кийин бул өпкөнүн дагы мына баш жагында мына кеткен, түтүкчө кеткен жерде тарамыштар чырмалып, мутация болуп, анан ошодон дагы 30% иштебейт дейт да, 70%. Экинчи өпкө дагы, Экинчи өпкөнүн 70% иштеп атат деп ушунду айтты. Азыр дем алышы кыйыныраак экен да. Дем алган кыйын, ыкышып өтөлөт. Жанагынтип дем албай да калат. Ошол анан ушинтип элден жардам сурап больницага барсак, ошо сураштырсак, Индияга барып операция кылдырасыңар деп айтты өпкөсүнө. Ал жак аябай кымбат экен, $80,000 дейт. Анан Турцияны сураштырсак, аяк деле кымбатыраак экен, бирок Индияга караганда бир аз арзаныраак экен. Анан аяктан да врачтарды издештирип, таанышып сүйлөшүп атабыз. Бул ондо Индиянын, Турцияныкы пластмасса дейт, искусственный өпкө дейт, ошондой салышат экен. Индияныкы болсо донор болот экен, донорлор бар экен, ошентип акча апарып жасашат экен да, ал жактан да сураштырдык. Анан ушу эми элден, журтуман